Assalamu alaikum, hurmatlı жалпы Moskva шаарында эмектен жүргөн мекендештер, өзүңүздөр билгендей азыр розыгрыш деген нерсе аябай бир күч алды. Ошолордун катарын толуктаган биздин жигиттер тургандар, көрүп турганыңыздай Мерседестен, Белгисин жана Лада үлгүсүндөгү машиналарды коюп тургандар. Билеттин болгон баасы 500 рубльдан билеттин жарымы сатылып кетти. Ал кеңирээк сиздерге ошол оюндун несі айтып беришип тургандар. Ассаламу алейкум кыргыз элим, барыңыздарга дагы бир жолу ысык салам. Туугандар, биздин билеттер жарымы сатылган, жарымы калды, буюрса финал уже жакындап калды. Анан көрүп тургандай эле биздин башкы байге 2 машина достор. Андан сырткары 30 конверттин ичинде 3000 рубльден, анан 20 конверттин ичинде 2000 рубльден, 10 конверттин ичинде 1000 рубльден жана 10 уюлдук телефон достор. Ошондуктан барыңыздар, шашылыңыздар, билеттер арзан 500 рубль. Анан Кыргызстандагылар үчүн 500 сом достор. Андыктан шашылыңыздар, барыңыздарга ийгилик. Сапар Исаков менен Албек Ибраимовго мамлекеттер аралык издөө жарыяланды. 13 октябрь күнү жаза аткаруу мамлекеттик кызматы түшкү саат 13:00 чейин Сапар Исаков менен Албек Ибраимовдон абакка өз ыктыярлары менен кайтып келишин көтүшкөн. Бирок алар экөө тең келген эмес. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен экс-мэр Албек Ибраимовго мамлекеттер аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингге чыгып, 6 октябрга караган түнү Ак үйдү алышкан. Кийин абактагы бир нече саясатчыны чыгарып кетишкен. Алардын арасында Сапар Исаков менен Албек Ибраимов да бар эле. Сапар Исаков буга чейин журналисттерге эркиндикке жете эле күнгө чыкканын билдирген. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы соттун чечимине жана тергөөчүнүн токтомуна таянып берилген мөөнөттө абакка кайтып келбегени үчүн Сапар Исаков менен Албек Ибраимовго мамлекеттер аралык издөө жарыяланды дешти жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан. Исаков менен Ибраимовго кылмыш жаза кодексинин 97 беренесине, башкача айтканда соттолгондордун абактын аймагынан чыгышы беренесине ылайык 13 октябрга чейин сыртта жүрүүгө уруксат берилген. 13 октябрь күнү жаза аткаруу мамлекеттик кызматы түшкү саат 13:00 чейин Сапар Исаков менен Албек Ибраимовдун абакка өз ыктыярлары менен кайтып келишин көтүшкөн. Бирок экөө тең келген эмес. Саясатчылардын каерде жүргөнү бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Буга байланыштуу издөө жарыяланды. Булак Спутник KG. Садыр Жапаров президенттик кызматын тапшырып шайлоого катыша турганын айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда президенттик шайлоону өткөрүү күнүн 2021 жылдын 10 январына белгилеген. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров декабрь айынын башында ыйгарым укуктарын тапшырып берип, президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу Жапаров Кочкор районунун Мантыш айылына барганда айткан. Өлкө башынын милдетин аткарып жаткан Жапаров мындай пикирин социалдык шаарчанын курулушуна капсула салгандан кийин эл менен жолугуп жатып билдирген. 10 январда президенттик шайлоо болот. Декабрь айынын башында мен кызматымды тапшырып берип, катардагы адам катары шайлоого катышам. Өтсөм ажы болом, өтпөсөм сиздердин араңыздарда жөнөкөй жаран бойдон калам деген Жапаров. Белгилей кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону 2021 жылдын 10 январына белгиледи. Мыйзам боюнча президенттин милдетин аткарып жаткан адам шайлоого катыша албайт. Булак Спутник KG. Сыймык Жапыкеев, Финпол ишкерлер менен ачык диалогко даяр. Кызматтын жаңы дайындалган башчысы бизнести обу жок текшерүүлөр токтотулушу керектигин айтат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы ишкерлер менен ачык диалогко даяр экенин мекеменин жетекчиси Сыймык Жапыкеев билдирди. Финполдун маалымат кызматы билдиргендей, жетекчилердин кеңешмеси өткөн. Жапыкеев бизнести мыйзамсыз жана негизсиз текшерүүлөр токтотулушу керектигин белгиледи. Эгерде фискалдык органдар текшерүүчү эмес, өнөктөш болуп иштөөнү тандашса, анда бизнес жүргүзүү үчүн жакшы шарттар түзүлөт. Мамлекеттик кызматкер менен ишкердин ортосундагы диалогко муктаждык бар. Коррупциялык мотиви менен бизнеске басым көрсөткөндөр катаал жазасын алышы керек деди Жапыкеев. Анын айтымында ишкерлерге кысым көрсөтүүгө түрткү берилип жатат деген чагымчыл ушактар тарап жатат. Айрым күчтөр менен имиджимде, ошондой эле финансы полициясынын баркын түшүргүсү келип жаткандай таасир калтырат. Биздин мекеме ишкерлер менен ачык диалогко кызыктар жана таза иштеген ишкер чөйрөнү коррупциянын басымынан коргоого даяр деди Жапыкеев. Финполдун бөлүмдөрүнө өлкөдө кичи жана орто бизнеске бут тоскон коррупциялык аракеттерди аныктоо боюнча иштерди күчөтүү тапшырылган. Булак Спутник KG. 549 миллион сом. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого кетчү чыгымдын сметасын бекитти.
Кыргызстанда президенттик шайлоону 10 январда өткөрүү белгиленген. Ага сарптала турган каражат эсептелип чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүгө кетет турган чыгымдардын сметасын бекитти. Ага ылайык жаңы мамлекет башчыны шайлоого 549 миллион 161 миң 100 сом сарпталаары белгилүү болду. Белгилей кетсек, Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоо 10 январга дайындалган. Ал эми парламенттик шайлоого деп республикалык бюджеттен алгач 732 миллион сом каралган. Кийинчерээк БШК чыгымдарды оптималдаштырып 446 миллион сом менен өткөрсө болоорун эсептеп чыккан. Булак Спутник KG. Садыр Жапаров отставкага кетип турганын билдирди. Өкмөт башчы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров отставкага кетет. Бул тууралуу ал Кочкор районуна барган иш сапарында билдирди. 10 январда президенттик шайлоо болот. Мен дагы катышам. Декабрдын башында отставкага кетем. Эгер шайлоодон өтсөм ажы болом, өтпөсөм сиздердин араңыздарда жүрөм деп билдирди Садыр Жапаров. Булак Назар Ньюс. 38 жылдан бери мугалим болуп эмгектенип келе жаткан Шамсидин Токтосунов Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. 38 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келе жаткан Шамсидин Токтосунов президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, укуктук талаага кайтууга чакырды. Анын айтымы боюнча бүгүнкү күнгө карата бийликти узурпациялоо, 6-чакырылыштагы парламенттин мөөнөтүн узартуу, кадр дайындоодогу алаш эмдик, экономика жаатындагы башаламандыктар орун алууда. Сиз болсо бүгүнкү айткан сөзүңүздүн эртеси күнү таанып жатасыз. Парламенттик шайлоо БШК белгиленген убактан андан кийин 2021 жылдын март айына чейин болот деген убадаңыздан кайтып, бүгүн болсо 2020 жылдын экинчи жарымынан кийин болот деп Facebook баракчаңызга жарыяладыңыз. Кумтөр боюнча позицияңыз кескин өзгөрдү. Мажоритардык жана пропорционалдык шайлоо жолдору кандай коркунучтарга, артыкчылыктарга алып бараардыгы боюнча позицияңыз белгисиз, деди ал. Конституцияны өзгөртүүнү эл чечет. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык бийликтин ээси жалпы эл. Эл өзүнүн бийликке болгон укугун шайлоо аркылуу депутаттарга, президентке тапшырат. Бийликтин 3 бутагын тең салмакта кармоо конституция аркылуу жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылыштагы депутаттары шайланмайынча конституциялык реформа жасоо мыйзамсыз. Сизге кеңеш берип жаткан Аманбаев, Жапаров, Мамытов, Рысалиев, Бакиров жана башка хамелеондор. Алар сизди жакшы жолго жетелебейт. Башыңызга кыйынчылык түшкөндө тескери басып кете беришет. Андай чыккынчылар менен эмес, эл менен болуңуз. Конституция бузулбаш керек. Парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо конституцияда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө өтүүсү абзел. Мамлекет тез убакытта мыйзамдык талаага түшүүсү зарыл. Ач кыйкырык, маңкурчулук эмес, мыйзамдуулукту, билимдүүлүктү тандаңыз, деп жазган мугалим. Булак Кыргыз Today KG сайты. Санкт-Петербург шаарындагы таксиден кыргыз жарандын сөөгү табылды. Дүйшөмбү күнү Санкт-Петербургдун Красногвардейский районунда такси унаасында өлтүрүлгөн адамдын денеси табылды. Анын жанындагы айдоочунун көбөлүгү 35 жаштагы кыргызстандыктын атында болгон. 78.ru сайтына укук коргоо органдарындагы булак билдиргендей, 26 октябрда таңкы саат 5-терде 2 аял нөөмөт бөлүмүнө кайрылышкан. Алар Швабский домик ресторанынын жанындагы унаа токтоочу жайда Новочеркасский проспектисиндеги номер 28-19 үйдө эркек киши башка адамды дубинка менен сабап, андан кийин аны такси везет белгиси түшүрүлгөн боз төстөгү Hyundai унаасынын багажнигине жүктөп, окуя болгон жерден кетип калганын билдиришкен. Бир нече убакыт өткөндөн кийин полиция кызматкерлери Hyundai Solaris'ти Касыгин проспектисиндеги номер 15-үйгө токтотушкан. Унаада мас абалдагы эркек менен аял болгон. Алардын жанында көрөң төстөгү спорттук дубинка бар эле. Унаанын багажында зомбулук менен өлтүрүлгөн издери бар белгисиз адамдын сөөгү жаткан. Анын айдоочунун көбөлүгү 35 жаштагы кыргызстандыктын атына коюлган. Булак Коом пресс. Унаасын жууп чөбүн тартабыз. Жумгалда мектеп директору кызматтан кетти. Жумгал районунун Жаңарык айылындагы Айып Идинов атындагы орто мектебинин директору өз каалоосу менен кызматтан кетти деп билдирет райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Каныбек Насыбалы уулу. Анын айтымында мугалимдердин арызы боюнча комиссия түзүлүп, териштирүү иши жүргүзүлгөн. Райондон түзүлгөн комиссия барып териштирди. Жыйынтыгында арызда көрсөтүлгөн айрым фактылар аныкталды. Ал боюнча маалымдама жазылып, райондук билим берүү бөлүмүнүн коллегиясында каралды. Аны менен бирге
мектеп директору Кубанычбек Кыдыралиев өз каалоосу менен кызматтан алынды дейт Насыбалы уулу. Буга чейин 19 октябрда мектептин жаш мугалимдери райондук бийликке арыз менен кайрылышкан. Арызда мугалимдер мектеп директору болуп Кубанычбек Кыдыралиев 2016-2017 окуу жылынан баштап иштеп жатканын, жаш мугалимдердин ишине ар кандай тоскоолдуктарды жаратып келерин, өзүнүн унаасын жуудуруп, үй жумуштарын жасатып жана мугалимдердин аброюна шек келтирип сүйлөөрүн айтышкан. Булак турмуш KG.